Ошол бир жолдон экинчи жолго өтүү жолу кандай болду? Эми бул деген ырыскы каерде болсо, пенде ошол жерде дейт да. Чындыгында эле мен медициналык институттун дарылоо факультетин бүтүп, врач акушер гинеколог болуп биринчи эмгек жолумду Жалал Абад областтык төрөт үйүндө баштадым. Мына ошол менин чыгармачылыгымдын өркүндөшүнө, турмушта калыптанышыма, ак менен караны ылгап, жакшы менен жаманды таразалап, өнөрдүн, сөздүн гүлүндө бүрүндө тергенге менин биринчиден кесибим тарбиялады десем болот. Анткени дарыгерлик кесип бул көптөгөн баягы адамдын жан дүйнөсүн түшүнө билүү. Дары эмес сөз дарылайт дегендей. Сөздүн кудурети, сөздүн касиети ошол жерден башталды. Менин чыгармачылыгымдын алгачкы тушоосундагы ушул биздин 1994-жылы өткөн Саламаттыкты сактоо министерствосунун ыргесесинде биринчи жолу Арзыбек Бедияровдун Азада Бегимкуланын сөзүнө жазылган «Жаштыгыңды аядым» деген ырын алып чыгуу менен бирге республикалык деңгээлде ушул ыркесени алып баргам. Мына ошо менен менин чыгармачылыгым башталды. Андан кийин ушул төрөт үйүндө эле иштеп жүргөн мезгилде бир күн мени чакырып калышты. Ушундай «Мырзайым» деген телеконкурс болуп атат. Сен ушул конкурсту областтык туруна алып барып бер дешип. Мен алып баруучу катары чакырышты. Мен келип даярдыктар көрүп отурганда айтып калышты. Бул кыз өзү катышпайбы деп. Анан карап көрсөм, элдин сунушу менен ушул «Мырзайым» телеконкурсуна катышып, бул өкмөт үйү менен Кыргызстан аялдар конгресси, Кыргыз телекөрсөтүүсү менен биргеликте өткөрүп, мына ушул кароосунакка катышып, мен байгелүү орунду алып, биринчи орунду алгам. Андан кийин 98-жылы биринчи жолу биздин республикалык эл аралык төкмө акындардын кароосунагы болуп, мен дегенде эле эч бир даярдыгы жок эле кирип келип, ошол жерде биринчи жолу өнөр сахнасында улуу кыргыздын залкарлары, сөзүнүн чеберлери Ашырал Айталиевдин, Эсебес Турсуналиевдин ушул улуу акындардын ак батасын алгам да. Алар мени «Кара сөздүн күлүгү» деген бир жакшынакай ат менен наам берип, дагы да болсо менин өнөр бар экенин, сөздүн кудурети, касиети колдой турганын мага ушул адамдардын баа бергени бул мага эң чоң ышык берди да. Ал эми ушундай эле улуу инсандар менен бирге айтайын десем, китептин жаралышында дагы мен ушул жерде Кыргыздын белгилүү акыны Түгөл агабыздын 70-жылдык мааракеси болуп калды. Алып барып атканда антрак учурунда мага Гүлсара Момунун эжебиз келип, сени Сүйүнбай ата чакырып атат деп калды. Барсам, Сүйүнбай Эралиев бул биздин поэзия дүйнөсүнүн падышасы, залкар сөзүнүн чебери, улуу инсан жанына отургузуп, балам көрдүңбү могу элди? Ушулардын арасында сени көрө албаган көз болот. Артыңа сүйлөгөн ушак сөз болот. Өзүңдүн сөзүң өзүңдүн душманың болуп, өзүңдүн тилиң өзүңө көптөгөн тоскоолдук алып келет. Бирок сен бир гана нерсени унутпа. Сен бийикте экениңди, кылымда бир келчү талант экениңди унутпа. Ошондо сага жеңил болот деп. Анан Жазуучулар союзундагыларга айтып калды, эмне үчүн могу кыз Жазуучулар союзунда жок? Анан алар айтышты, китебиңди чыгарып келчи, ырлар жыйнагыңды чыгарып келчи, Жазуучулар союзуна кошойлу деп. Мына ошол улуу акындын мага берген баасы, ак батасы мен ушул китеп жаратканга дагы түрткү болду да. Демек, чыгармачылык жолумда мени таптаган, барктаган, жолумду ачкан биринчи ак халатчан дарыгерлер болсо, экинчиден чыгармачыл чөйрөдөгү улуу инсандардын мага берген баасы, турмуш жолунда колдоосу, Кудайдын кудурети менен ушул чыгармачылык жолдо ырыскымды таап, нанымды таап, үй бүлөм багып жүрөм да.